Улуу державанын экинчи борбору Санкт-Петербург шаарында жыл мыктыларын аныктоо Браво 2022 башталууда. Бүгүнкү кечени ачык деп жаралап коюуга уруксат этсеңиздер. Санкт-Петербург 2022 Браво борборуна кош келипсиздер. Добро пожаловать, ваши аплодисменты! Айгерим бийчилер тобу. Урматтуу мырзалар, жанайымдар, биз чын жүрөктөн күткөн азиз меймандар, улуу державанын экинчи борбору Санкт-Петербург шаарында жыл мыктыларын аныктоо Браво 2022 башталууда. Баарыңыздарды бүгүнкү кечебизге жыл мыктыларын кош келиңиздер деп коюуга уруксат этиңиздер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Рада видеться с вами сегодня в культурной столице великой державы Санкт-Петербург. Сегодня у нас прекрасное торжество. Санкт-Петербург, Браво 2022. Собрались мы для того, чтобы подвести итоги года, а также наградить лучших из лучших. И спешу вам торжественно сказать: добро пожаловать, ваши аплодисменты! Жыл мыктыларын аныктоо Браво 2022 бүгүнкү кечебизди алып баруучу мен Шарипов Иманкул Асылбекович. А также я, ваш верный слуга Джусупаев Байман Бахтыбекович. Жана ошондой эле Асат медиа, телевидение, телекомпаниялар бүгүн биз менен биргеликте болмокчу. Жана бизде достор продюсердик борбору. Ваши аплодисменты. Урматтуу мырзалар, жанайымдар, бөтөн элде мекендештер, эмгектенип өзүнүн эмгегин, жыйынтыгын дал ушундай мыктылуулук менен көрсөтүп турган бүгүн бактылуу күн. Андыктан бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн
достор продюсердик борборунун негиздөөчүлөрү Атамбиев Болотбек Сейитбекович, Борбодоев Тилек Ташбаевичти чакырууга уруксат этиңиздер. Для официального открытия сегодняшнего вечера приглашаются учредители продюсерского центра «Достор» Атамбиев Болотбек Сейитбекович, Борбодоев Тилек Ташбаевич. Ваши аплодисменты. Аны менен сөздү негиздөөчүлөр Атамбиев Болотбек Сейитбековичке микрофон суналы. Ассаламу алейкум, кушуак кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Ленинград областында жана Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жашап жүргөн биздин мекендештер. Бүгүнкү Санкт-Петербург 2022 долбооруна, браво 2022 долбооруна куш келипсиздер. Уважаемые дамы и господа, друзья, номинанты, искренне желаю вам сегодня провести вечер на высшем уровне. Спасибо. Сөз Борбодоев Тилек Ташбаевичте. Арбаңыздар, мекендештер, кутмандуу кечиңиздер менен. Мекендештер, барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетем биринчиден. Жана ошондой эле бүгүнкү Санкт-Петербург Браво 2022 долбооруна келген коноктор, бардыңыздар, куш келипсиздер. Жана ушул кечени жакшы, жогорку деңгээлде сиздердин коштооңуздар менен, колдооңуздар менен өткөрө алабыз деген үмүттөбүз. Жана ошондой эле бүгүнкү кечени ачык деп жаралап коюуга уруксат этсеңиздер. Чоң рахмат, алакандар чабылсын. Благодарим за теплый прием. Ваши аплодисменты. Урматтуу мырзалар жана айымдар, жылмыктыларын аныктоо Браво долбоору Азем Мадани борборунун атынан түзүлүп, Азем Мадани борборлу тарабынан колдоо көрсөтүп, Азем Мадани борборуна 9-чу жолу өтүп аткан болсо, Санкт-Петербург Достор продюсердик борборунун атынан 2-чи жолу өтүп жатат. Ал эми Москва тамада борбору тарабынан 4-чү ирет өтүп жатат. Келиңиздер, ушул жылмыктыларын аныктоо Браво 2022 тарыхта калып, Санкт-Петербург шаарында көп жыл, көп жашасын дегендер эки колду бийик көтөрүп кол чаап койлучу. Жашасын кыргыз эли, жашасын мыктылар, жашасын жылдын мыктылары, каймактары. Браво! Уважаемые гости, а сейчас позвольте пригласить сюда для поздравительной речи правительство города Санкт-Петербург. Уважаемые гости, приглашается сюда замглавы комитета по межнациональным отношениям Андрей Витальевич Друшляков. Под ваши аплодисменты. Также приглашается директор Дома национальностей Карлов Александр Николаевич. А также под ваши бурные аплодисменты встречаем сюда Абджакулов Алмазбек Торамаматович, президент культурной автономии кыргызстанцев в Санкт-Петербурге. Ваши теплые овации. Дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас на нашей славной петербургской земле и выполнить важную, ответственную официальную миссию. Зачитать приветственный адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова по одному из очень интересных и важных событий.
президенту Киргизской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Абджапарову Алмазбеку Тармаматовичу. Примите мои поздравления с днем рождения. Талантливый организатор, человек энергичный и деятельный. Вы внесли серьезный личный вклад в поддержание межнационального диалога в нашем городе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые руководители национально-культурных объединений, я вас рад приветствовать сегодня здесь, на этой сцене, в этом прекрасном зале. И хотел бы тоже присоединиться к поздравлениям Комитета по межнациональным отношениям, поздравить нашего дорогого Алмазбека Тарамаматовича с его днем рождения, пожелать счастья, здоровья, всех благ, всего самого наилучшего и сделать вот такой также от нас совместный подарок с Комитетом по культуре, с Комитетом по межнациональным отношениям. Подарок — это цветы, а также очень ценная вещь — это картинка, это киргизский танец национальный, кииз называется, наверное, вы знаете. Это самый такой вот первый из танцев. И это очень ценная открытка 1957 года, антикварная. Она сделана, законсервирована, скажем так, между стекол. И, соответственно, хотелось бы так, чтобы она украшала ваш кабинет. Это очень ценная антикварная вещь. Ну и теплые слова Дома национальностей Алмазбеку Тарамаматовичу. Поэтому с днем рождения. Счастья, здоровья, всех благ. А также еще, коллеги, это не все. Хотел бы, конечно же, отметить наших дорогих организаторов и благодарственные письма Дома национальностей двум нашим замечательным человекам, скажем так просто, которые все просто-напросто это создали, да, и которые приняли огромную часть для того, чтобы сегодняшний день состоялся. Атамбиев Балтабек Сейтбекович, пожалуйста, и Барбадоев Телек Тажбаевич. Атамбиев Болотбек Сейтбекович жана Телек Тажбаевич сыйлык менен сыйланууда. Браво! Благодарим вас за прекрасные пожелания, за прекрасные дары. А сейчас, пожалуйста, время для фотографий, потом передадим слово. А сейчас слово передается президенту культурной автономии кыргызстанцев в Санкт-Петербурге Абджапаров Алмазбек Тарамаматович. Ваши аплодисменты. Салам алейкум, чердештер. Если позволите, на русском расскажу, потому что у нас гости из правительства, сам губернатор Беглов меня поздравил. Такое у меня в жизни впервые, поэтому проаплодируйте, пожалуйста. Я очень этому рад. Это, наверное, не каждому дано, но еще хочу поблагодарить продюсерского центра «Достор», который уже организовывает второй год. Нас радует, у нас уже это как каждый год, получается, будет. Хотел бы поблагодарить за сегодняшний прекрасный праздник. И, Александр Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете всех националов в Санкт-Петербурге, в том числе нашу кыргызскую. И хотел бы вам презентовать наш кыргызский чепкен с колпаком, если вы позволите. Уважаемые гости, мы, кыргызстанцы, издревле чтим наши традиции, поэтому примите эти прекрасные дары. Асманда жылдыз, жерде кыргыз. Кыргыздын калпагы бийик болот. Алмазбек Тарамаматович, спасибо огромное. Конечно же, этот костюм пополнит запасы нашего музея Дома национальностей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Браво! Правительство города Санкт-Петербург. Ваши теплые аплодисменты.
Еще раз выявляем благодарность. Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспора башчысын биз бул жакка сөз кезегине чакырууга уруксат этиңиздер. Кутунаев Кочкорбай агабызды жана Санкт-Петербург шаарындагы Кыргыз Республикасынын консулу Рустам Абдыганиевич, КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык кеңешинин башкы катчысынын орун басары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Сатвалдиев Нурбек Абдрашидовичти, миграция кеңешинин эксперти Ногойбаев Уланбайкебизди биргеликте чакыралы. Аны бизе сөз Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспора башчысы Кутунаев Кочкорбай агабызда. Мына бүгүн эң жылдын мыктысы деген күн болуп отурат. Былтырдагы болгон аябай жакшы болгон, өзүңүздөр көргөнсүздөр. Быйыл бөлөк мыктылар тандалып, мына бүгүн ушул жерде отурасыңыздар. Ар дайым баарыңызга ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктуу болуңуздар. Бөлөк жерде, бөтөн жерде жүргөндө ушу пелибизден кетпей, ишибизден да тышкары общественный иштер менен иштеп, өзүбүздүн жетишкендиктерибизди бул ушул кечени организовать эткен жигиттерге Алмаз, Тилек, Болот, бардык мунун жардамчы жигиттерине чоң ыраазычылык билдиргим келет. Өзүмдүн атыман, кыргыз диаспорасынын атынан ошондой эле ар дайым жакшылыктын үстүндө, ушундай жакшылыкты жаңы жылдын астында өткөзүп, ойноп күлүп жүрө берели. Талашканыбыз сурмат болсун, жакшылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ар дайымда жолугушуп, жаңы жылды жакшы тозуп, жаңы жылда дагы жаңы ийгиликтер көп болсун. Баарыңарды бүгүнкү алган сыйлыктарыңар кут болсун. Куттуктайм. Санкт-Петербург шаарындагы Кыргыз Республикасынын консулу Рустам Абдыганиевичти. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында элчилигинин Санкт-Петербург шаарында бөлүмүнүн атынан бүгүнкү уюштуруу топко ырзачылык билдирип кетебиз. Бир жыл мурун, ровно бир жыл болду. Бир жыл мурун ушул жерде туруп, тоже куттуктоо сөздөрдү айтып, сыйлыктар тапшырып, жакшы маанайда өткөргөнбүз. Быйыл уже экинчи жолу буйруса, Алмаз мырза айткандай, традицияга улансын. Ар жыл сайын сыйлыктар көбөйсүн, номинациялар көбөйсүн. Биздин мекендештердин арасынан мыктылар көбөйсүн, өз ар кандай мисалы иш аракеттин арасында жүрөт, кандай номинация болбосун, ошолордун баары мыктылары көбөйө берсин деген оюм бар да. Ошол биз көп, анан көбөйүп, анан өзүбүздүн деңгээлибизди көрсөтүп, мына Санкт-Петербург шаарынын өкмөттүнүн өкүлдөрү келип атат. Алар деле карап суктанып атат. Мындай боло турбайбы, кыргыздардын ынтымагы жакшы турбайбы, ушундай жаңы жылга карата ушундай аябай чоң мындай деңгээлде мааракени өткөрүп атат деп сүйлөшүп калдык да, аябай сыймыктанып атышат. Мындан да кары мааракелер улана берсин. Жаңы жылыңар менен келе жаткан баарыбызга чын ден соолук, кылып жаткан иштерибизге ийгилик алып кетерим. Чоң рахмат. Миграция кеңешинин эксперти Ногойбаев Улан мырза. Уруксат этсеңиздер, сөзүмдү орусча улантсам, burada биякта Ленинград областынын жетекчилиги бар, шаардын жетекчилиги бар. Уважаемые друзья, уважаемые соотечественники, я безумно рад быть в культурной столице великой державы, гостем. И я хотел бы отметить одну важную вещь, которую я заметил в течение последних 3 дней, в которых я нахожусь здесь. Кыргызский народ очень хорошо интегрирован в эту атмосферу культурного города, культурной столицы. И это отрадно видеть вот эту тесную связь наших диаспоральных организаций с местными органами власти, с руководством области, с руководством города. Сегодня только у нас была встреча с нашими партнерами, общественной организацией. И руководители этой общественной организации, ПСП фонда, они отметили стремление кыргызского народа интегрироваться, стремление кыргызского народа стать важной, значимой частью этого общества. И вы, уважаемые мои соотечественники, друзья, родственники, ваш вклад, он очень ценен. И я хотел бы сказать, что наши друзья, партнеры, они это ценят. И с их стороны очень многое сделано. И мы тоже со своей стороны очень много делаем для этого города, для этой культурной столицы. И подобные мероприятия, они очень важны.
Это уже вот, добрая традиция каждый год собираться в конце года. И я первый раз на таком мероприятии. И я думаю, сегодня мы увидим, насколько наши соотечественники, наши кыргызы, насколько они талантливы, насколько они готовы помогать своим соотечественным, насколько они готовы помогать этому городу, культурной столице, и стать частью этого великого города. Спасибо вам большое. Чоңақ танда расылық қат менен сөйлеуге рұқсат етіңіздер. Чет өлкөдө кыргыз тили жана маданиятын сактоого жана жайылтууга ошондой эле мекендештердин биримдигине ынтымагына кошкон салым үчүн Байматов Марат Тойчиевичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем денсаулык, жакындарыңыз менен аманчылыкта болуп, жалпы журт кызыкчылык үчүн түйшүгү түмөн оор кызматыңыздын үзүрлүү болушун каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурлан Шакиев. Веселее. Чет өлкөдө кыргыз тилин жана маданиятын сактоого жана жайылтууга ошондой эле мекендештердин биримдигине жана ынтымагына кошкон салым үчүн Шараев Санжарбек Кубанычбекович сыйланат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурлан Шакиевдин атынан. Ошондой эле терең ыраазычылык каты менен сыйланмакчы Түркбаев Данияр Абдылдаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атынан. Дал ушундай ыраазычылык кат менен чын жүрөктөн куттуктап, Жогорку Кеңештин төрагасынын атынан Матсаков Капар Топчубаевич сыйланмакчы. Деңизалиев Азат Маметович сыйланмакчы. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан. Ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Санкт-Петербург шаары жана Ленинград областы боюнча Кара суу биримдиги коомунун өкүлү Арык Козыев Жанарбек Пазылжановичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем денсаулык, жалпы элдин сыйынат татып, узак өмүр сүрүңүз. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Козыев Абибилаевичтин. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Козыевдин атынан сыйламакчы Орунбаев Анарбек мырза. Ыраазычылык кат менен сыйланмакчы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Козыевдин атынан Турганбаев Кайрат Турсунзадеевичке. Меймандар шаңдыра колдоп туралы. Азыр биз да сиздердин мыктылуулугуңуздарды алган ыраазычылык кат жана наамдар менен сыйламакчыбыз, колдомокчубуз дегендей. Дал ушундай ыраазычылык кат менен сыйланат Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан Абжапаров Алмазбек Төрөмаматович өзү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан ыраазычылык кат Атамби Болотбек Сейитбековичке. Ыраазычылык кат Жогорку Кеңештин атынан Борбодоев Тилек Ташпаевичке берилет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан депутаты Алишер Козыев Абибилаевичтин атынан ыраазычылык кат Шанкаев Жылдызбек Есенбекович сыйланат. Сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Уважаемые гости, здесь собрались сливки активистов города Санкт-Петербург, трудящихся Санкт-Петербург. Располагаемся удобно и объявляем о начале вручения номинаций этого года. Сыйлык тапшыруу аземи жыл мыктыларын аныктоо башталууда.
Биринчи бөлүк. Аны эмесе барыңыздардын назарыңыздарды бул жака бөлөлү. Мыкты медициналык борбор. И первая номинация – лучший медицинский центр. Тыныбек уулу Темучин. Клиника Азимед. Тыныбек уулу Темучин. Омурова Роза. Омурова Роза. Лучший медицинский центр – клиника Азимед. Меймандар үйдө ар бирибизде Кудайга миң мертебе шүгүр. Ата деген статус бар, эне деген статус бар, балам деген чоң ата чоң эне, небере деген бизде кыргызда аягандай бир сонун статустарыбыз бар. Ал эми бул үй бүлөдө да дал ушундай статус бар. Медициналык борбор клиника Азиметте баары врач. Будущий врач баратат мына. Аябай кубанычтамын ушундай эмелерден достор продюсерлик борборунан жана ушундай эле аларды колдогон башка организациялардан терең ыраазычылык билдирип кетемин. Аябай кубанычтамын. Дайым сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, дайым өнүгүп өсүп, дагы мыкты ушундай мероприятияларды өткөзө бериңиздер. Уюштуруу жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз элдин суроо талабына байланыштуу Азимет клиникасын ачканбыз. Бүгүндө шаардын 3 жеринде 3 филиалы бар, иштеп жатабыз. Баары жакшы, чоң рахмат. Наша следующая номинация – стоматологическая клиника года. Канаева Гульзада Кочкоровна. Браво! Стоматологическая клиника года Ахдент. Урматтуу мырзалар, жанайымдар, стоматологиялык клиникасы мына мыкты деген наамды алып атат. Ахдент. Канаева Гүлзада Кочкоровна. Биз ойлойбуз, мен ойлойм, стоматологиялык бул клиника барыбызга голливудская улыбка алып келет. Алакандар чабылсын. Былтыркы жыл 21-жылдан бери эмгектенип келе жатабыз. Ушул Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз өз туугандарыбызга өзүбүздүн колубуздан келишинче жардамыбызды аябай күнү түнү дебей кызматта эмгектенип жүрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик. Сиз директор, главврачка дагы сөз берели. Эмоция менен кичине байланышып бөлүштүрүп өтпөйсүз. Эми биринчи жолу эмес, экинчи жолу уже номинацияны алып атабыз. Мына өткөн жылы дагы ушул эң мыкты жылдын мыкты клиника, стоматологический клиникасы болуп эсептелгенбиз. Быйыл дагы мына буйруса жылдын эң мыкты клиникасы болуп атабыз. Лучший хирург-уролог года. Побеждает уролог, мыкты хирург-уролог Нарматов Давлет Карыбекович. Нарматов Давлет Карыбекович. Лучший хирург-уролог года. Достор продакшн негиздөөчүсү Тилек байке менен Болот байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Мен былтыры келе албай калдым эле. Кыргызстанда болуп, быйыл ушу насип болуп алып отурабыз. Аябай кубанычтамын, чоң ыраазымын. Косметолог года. Светлана Чотаева. Делают из наших дам настоящих королев. Косметолог года Светлана Чотоева. Ваши аплодисменты. Албетте урматтуу агай туугандар, айымдарга өзгөчө сулуулуктар тулаган эжекебиздин жыл мыктысы аныктадык. Сиздин белегиңиз кут болсун. Аябай
кубандырабыз. Чоң рахмат сиздерге да. Ишиңиздерге ийгилик. Итак, уважаемые гости, номинация «Лучший жалпы практикалық дарыгер». Мыкты жалпы практикалық дарыгер. Сейчас мы с вами узнаем. Внимание. Жумалиев Ильяс Абдимиталипович. Жумалиев Ильяс Абдимиталипович. Bir жылдан бері ушул Санкт-Петербург шаарында атайын биздин клиника бар, Азимет клиника. Ошол жерде жалпы практикалык дарыгер болуп эмгектенебиз. Кыргызда айтылат, оң колуң менен бергенди, сол колуң байкабасын дейт. Эң негизи жараткан Алла Таала билсе болот. Албетте, кийинки нам дал ошолго белгиленген меценат года. Турганбаев Курбанали Токоевич. Мен өткізді балағаныңыздарға чоң рахмат. Ошо чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушунча жыл мен Питер шаарында канча жылдан бери эмгектенесиз? 40 жылда болуп калды. 40 жыл. Мына көрдүңүздөр, урматтуу достор, өзгөчө Питер шаарына 40 жыл мурда келип калган биздин агаларыбыз мынтип сыйлык алып отурат. Алган сыйлыктарыңыздар куттуу болсун. Ишиңизге ийгилик. Оорубаңыздар. Аман болуңуздар. Итак, номинация «Лучший юрист года». Побеждает Жакыпбаев Кубанычбек Мамаевич. Браво! Лучший юрист года. Жакыпбаев Кубанычбек Мамаевич. Мыкты юрист. Биринчиден мына номинация алган туугандарды куттуктайм. Экинчиден ушу долбоорду негиздеген, ушуну өткөрүп жаткан спонсорлоруна, ушу жетектеген адамдарга чоң ыраазычылык. Мындан ары ошолорго иштерди ийгилик, аманчылык, элибиз журтубуз тынч болсун, аман болсун. Аягандай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн мейман Юсупов Эрмек Юсупович. Лучший активист года. Ваши аплодисменты. Урматтуу коноктор, мен азыр бир тамаша ретинде бир окуяны айтып кетейин. Ак халатчан айымды көргөн, ак халатчан айымга ашык болгон жигит, ак халатчан айымга өзүнүн оюн, өзүнүн сөзүн айтып атат дейт. Сулуу кыз, сиз доктор кыз, мен сизге ашык болдум. Өзүңүзгө, көзүңүзгө, кесибиңизге ылайым Алла Таала мени оорутуп болсо да, сиздин алдыңызга мени пациент кылып жөнөтсүн десе, макул бара бериңиз, мен гинекологияда иштейм дейтимиш. Анықтан біз бұл жаққа дал ошого тиештүү мыкты акушерді анықтайлы. Итак, номинация «Лучший акушер года». Жумашева Нурила. Жумашева Нурила. Жумашева Нуриличи. Меймандар дал ушундай айымдарга да бир шаңдырак 100% кол чайып коелу. Себеби дегенде канчалаган бизден мекендештер бар, 40 миңден ашуун. Ылайым эжекебиз дайыма киндик кесин. Кыргыздын халкы 7 миллионго жеттик. Ура! Браво!
Поздравляем! Акушер года. Ушул уюштуруп бизге номинация берген уюштуруучуларга чоң рахмат. Кыргыз элине тынчылык, токчулукту, аманчылыкты каалайм. Ушул бардык ушул жерде эмгектенип жүргөн миграция болуп ушинтип номинацияларды алгандарга бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Следующая номинация – это современные профессии. Номинация «Лэшмейкер года» побеждает Шарипбек кызы Канзада. Браво! Лэшмейкер года Шарипбек кызы Ханзада. Лэшмейкер, должен сказать, это профессия, которая делает красивые ресницы. По ее ресницам можно сказать, что мастер своего дела. Ханзада, ваши аплодисменты. Биринчиден кыргыз элине салам жолдоп элек, экинчиден биздин бөтөн жерде жүргөнүбүзгө карабай ушундай сонун кечени уюштуруп берген эмгегибизди баалаган достор продюсерлик борборуна терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылыңыздар менен. Өмүр сакчысы, мыкты медайым. Лучшая медсестра года Кебекова Нуржамал Раимкуловна. Браво! Эч ким оорубасын, душман тоорубасын, гүлүңүздөр соолубасын. Сиздер да оорубаңыздар, үрүп турган итиңиздер да оорубасын. Медайым эжекебиз да эч качан оорубасын. Не все герои носят плащи. Уважаемые гости, наши герои всегда на передовой. Дай Бог вам здоровья. Ушул жылмыктыларын уюштурган Браво продюсерлик компаниясы уюштуруучуларына чоң рахмат. Ошол бардык иштеп жүргөн мигрант жердештериmin баарына ишине ийгилик, оорубасын. Ушул жакшылыктардын бардыгын каалайм. Жаңы жылыңыздар менен келаткан. Пришло время подойти к сладостям. Номинация «Кондитер года» побеждает Сарпаева Ахмарал. Сахпаева Ахмарал, лучший кондитер года. Айымдарга берилген 3 гана бир солун кесип бар. Бул биринчиси чеберчилик, экинчиси бул даам жасоо. Экөөнүн да башында билесизби? Айымдар үчүн бир кесип бар. Ал баарына белгилүү. Ал эне деген кесип экен. Жашасын айымдар! Браво всем нашим дамам! Анда биз кийинки Рахмат ушу уюштуруу тобуна чоң рахмат. Ушинтип эмгегибизди баалап, ушинтип сыйлыктарды берип атканына чоң ыраазычылык билдирем. Жылдын мыкты тилмеш, укук коргоочусу Калмурзаев Дүйшөбай Базарович. Бардığınızlarda келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Анан кийин элибизден, жерибизден алыс жерге келип, ушунчалык жакшынакай иш-чараларды уюштурган жаштар силерге чоң рахмат. Ыраазымын. Өзүмүн ишим боюнча айтып кете турган болсом, Кудайга шүгүр биздин кыргыз жарандарынын ичинен ондой кылмышкерлер же болбосо баягындай адепсиздик кылган жаштар жок эсе. Лучшее кадровое агентство года побеждает Нурматов Сапар Абдимиталыпович и Наюмов Максим Витальевич. Нурматов Сапар Абдимиталипович, Наумов Максим Витальевич.
Ну, я желаю, чтобы все это процветало, браво было каждый год, и не только здесь, еще в других городах. Вот. Также хотим сказать, что мы предоставляем работу для граждан СНГ, и обращайтесь к нам в кадровое агентство, мы всегда поможем. Максим, у вас? Я хочу пожелать, чтобы кыргызы, их было больше, что все дружили, вот, и очень приятная атмосфера. Пусть в новом году у кыргызов все будет супер. Макс, у меня такой просьба есть. Кыргызы алга, говорите, пожалуйста. Как? Кыргызы алга. Кыргызы алга. Жаш талант номинациясы. Итак, номинация «Юный талант года». Нурбек кызы Таңсулу. Талант года. Нурбек кызы Таңсулу. Юный талант года. Сыйлық құтты болсын, жаңы жылдық құттықтау. Рахмат, чоң элибиз аман болсун. Биринчиден ушул кечени уюштуруп аткан адамдарга рахматымды айтып кетейин. Аман болуңуздар, ар дайым ушундай кечелерди алып чыгып жүрө бериңиздер. Подойдем ближе к тематике чистоты. Номинация «Клинер года». Побеждает Уламбекова Дилия Уламбековна. Строительный компания көп жылдан бері эмгектенет, бұл Питер шаарында. Ошол жерде уже 12 жылдан бері клинер болуп иштеймин. Биздин кыргыз бир туугандарыбызга, бордошторго дайым колдоо көрсөтүп келемин. Мен дагы силердин ушу продюсердик борбор, достор уюштуруучу тобуна да ыраазычылык айтып кетерин дедим беле. Дайым кыргыз элим ушундай биримдиктүү болуп, бири-бирибизди колдоп, дайыма жакшы ушундай маанайларда жүрө берели. Ушундай кечелер көп болсун. Жаштардын арасындагы мыкты спорттун бир түрү мыкты жаш шахматчы. Итак, лучший юный шахматист года побеждает Тажибаева Айша. Тажибаева Айша кызыбыз келет атмала. Санкт-Петербург шаарында жаштар боюнча биринчи биз үчүн, экинчи орунду ээлеген жаш шахматчы. Азыр сүйүнүп турган кезим. Себеби бул мен ийгиликтериме жардам берген, бул мен ата-энем. Ошондой эле мага колдоо көрсөткөн айылдар шагаларым жана жаштай ишенеме терең ырачылыктын билдирмекчимин. Тамаңыздар дандуу болсун. Өңсө тамактын өмүрү кыска болот, тамак такырына чейин жеш керек, керек болсо дагы барып идеш керек экен. Повар года. Баитова Камила. Баитова Камила. Көп жылдардан бери мына кыргызда жакшы бир сөз бар, дарак бир жерден көгөрөт. Повар жаатында сиз канча жылдан бери эмгектенип жүрөсүз? 40 жыл болду. 40 жылдан бери. Жашыңыз канчада? 61-де. 61 болсо 21 жашыңыздан бери поварсыз. Да, апам немесini мен баштадым. Апам повар эле, мен дагы повар. Бул атадан калган мурас эмес, ападан калган мурас деңиз, э? Ооба. Анда Камила эже, иштериңизге ийгилик. Сиз азыркы учурда кайсы жерде иштеп жүрсүз? Водопад ресторанында. Баяман мырза, анда биз кийинки дагы бир өзүнчө позитивдүү, аракетчил жаш ишкер айымды тактайлы. Итак, номинация «Молодая женщина-предпринимательница». Дама побеждает Ихтияр кызы Гульзада.
ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы ишкерлердин мээнетин баалап, ошол кечени уюштурганына терең ыраазычылык жана ошондой эле кыргыз элиме дагы чоң рахмат. Ошолордун коштоп колдоосу менен ушул жерге келип отурам. Сизге Гүзеда суроо да, көбүнчө эмне интернетке алып сатуу? Основном кийим. Основном кийим. Биз заказ кылсак скидка болот экен да? Сөзсүз түрдө. Лучший таксопарк года. Побеждает Байматов Марат! Мыкты таксопарк, Альфа такси, Байматов Марат байке. Аягандай бат келет, таксилер байкадыңыздар, өзү да айланбастан прямой салды бул жака. Аксакал, выражаем благодарность, можете занять свои места. Эти аплодисменты для вас. Браво! Чоң рахмат! Таттыбүбү Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова. Сиздер үчүн ардайт кабыл алыңыздар. Чоң рахмат, майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу бүгүнкү жалпы мыктылар. Кана келиңиздер, шынды отуралы, кол чалгайна. Жашасын элим, жашасын Кыргызстан, жашасын биздин мекендештер. Бүт өмүрүм байланган, куттарган бул элге, ала тоосу көктүрөп, жашоо бакыт бул жерде. Бүт өмүрүм байланган, куттарган бул элге, ала тоосу көктүрөп, жашоо бакыт бул жерде. Жашасын мекендештер, бар болуңуздар бүгүнкү сыйлык куттуктуу. Жаша дегендерге кошуп отуруңуздар. Омат болу өзүңдү, өзүң гүлгө жайнасын, өсүп өнүп мекеним, бийиктесин байрагым. Омат болу өзүңдү, өзүң гүлгө жайнасын, өсүп өнүп мекеним, бийиктесин байрагым. Окшомот бак келин, чынайым таласым, өсүп көнүм бешкегим, жаша элим жашагым. Окшомот бак келин, чынайым таласым, өсүп көнүм бешкегим, жаша элим жашагым. Жаша, жаша, жаша мактуу элим. Жаша, жаша, жаша көркү жерим. Жашасын Кыргызстан, жашасын Россия, жашасын биздин Питердеги жалпы мекендештер. Кошо, кеттик. Жаша, жаша, жаша улуу журтум. Чоңо, жаша, жаша, жаша улуу журтум. Жаша, жаша, жаша менин элим. Жаша, жаша, жаша Кыргыз элим.
Жашасын қырғыз елім, бар болыңыздар. Дағы бір жолу саламатсыздар бүгінгі Санкт-Петербург шаарындағы жалпы мекендештер жақсы күнді, соның күнді 2022 жылды жиынтықтап, ар біріңіздер өзіңіздердің тармағыңыздарда жақсы жетішкендіктерге жетішіп, бүгін ушол Құдайымның қолдауысы менен, әлбетте сіздің көрермандарыңыздың қолдауысы менен өтө чоң деңгээлдеги анткени мен өнөр инсанымын, мындай иш-чараларга көп катышып жүрөм. Азыр башталгандан баштап ошол ар бир детали иштелген, ушундай бир ар бир өзгөчө жогорку деңгээлде даярдалган иш-чараны көргөн көзүм сүйүнүп атам. Кудайым кут кылсын, сыйлыгыңыздар кут болсун, алтын башыңыздар аман болсун. Уюштуруучулардын бардыгына ыраазычылык билдирем. Мына ошол Азем борбору достор студиясы деп атат бул жакта. Ошондой эле Алмаз мырза, Айтор, ошол башы көрүнгөн биздин мыкты кыргыздын бычакка сап жигиттери мырзалар, баарыңыздар менен чексиз сыймыктандым. Эми тамагыңыздар таттуу болсун. 4 мезгилдин эң коозу бул жаз дейт. Андыктан сиздер жакшы көргөн менин репертуарымдагы калың элге таанылган, эл кошордаган чыгармалардын бири Атайбек Бөдөшев агайымдын Жаз аттуу чыгармасы, сөзүн Адырбек Алымбековдун. Ушул жаздагы отурган залдагы жаркыраган эжекелерим, сулуу айымдар, эже сиңдилер, сиздердин урматыңыздар үчүн мырзалардын аттанырда биринчи Жаз аттуу чыгарма маэстро берип коюңузчу. Жаздай жадырап жүрүңүздөр, жашооңуздарда дайыма жаз болсун. Кошордаса приз берелер. Sözüm bileyse. Бар болыңыздар. Чоң рахмат булбулчулардын бардыгы айымдар үчүн өзгөчө ушунча коноктордун арасынан бийге тарткан биздин красавчик жигитибиз. Браво, замансыз. Биз кечебиздин экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялап койгон саат эдиңиздер. Кимдин манайы жакшы болсо, кол чабуулар. Санкт-Петербург. Итак, уважаемые гости, объявляем вторую часть номинации «Открытый». Ваши аплодисменты, уважаемые гости. Веселее, живее, активнее. Биз эми экинчи бөлүктө берилүүчү номинациялардан сырткары эл менен бир-эки барлашалы. Бүгүн Санкт-Петербург шаарына мен экинчи жолу келишим. Санкт-Петербург шаарына келсем, баяман. Мага бир өзгөчө элдердин жүрүш турушу башкача. Москвага караганда, анан Екатеринбургка барсам башка, Новосибирскке барсам башка көрсө,
Россия Федерациясында Санкт-Петербург шары бұл eski тарихтуу шаар, маданияттуу шаар. Келсең, елдері аябагандай сопсон, спокойный, орбасырык кыргызда. Биздин кыргыз мекендештер да дал ошол сыңарым маданияттуу, спокойный. Но бир кемчилдиги бар экен, мактап атсаң кол чаппайт экен ошол. Согласен с вами. Самара Каримова, келиңиз, урматтуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованы биз сахнага чакыралы. С вашего позволения, приглашаем сюда Самару Каримову для вручения номинаций. Ваши аплодисменты встретим теплее. Мана жакшыбы, мара жакшыбы. Санкт-Петербург шаарында канчанчы ирет же биринчи жолу? Биринчи жолу келдим. По чину, уважаемые гости, сегодня. Али көп келесиз. Сиз 40 миңден ашуун келесиз. Себеби 40 миңден ашуун мекендештерибиз бар. Мына. Биз сүйгөн биздин бир боорлорубуз. Албетте, урматтуу агайын туугандар, биз экинчи бөлүктө наамдардын ээлерин биз бул жакка чакыра баштайлы. Анда Баяман мырза, биз экинчи бөлүктүн башында мамлекет үчүн кызматын аябаган, мамлекет үчүн күйгөн, элим жерим деп жүргөн таризде мыкты мамлекеттик кызматкер. Итак, номинация «Лучший государственный деятель» получает... Анықтайбыз. Мыкты мамлекеттик кызматкер Шерипаев Рустам Абдыганиевич. Браво! Консул Шерипаев Рустам Абдыганиевич, сыйлык кут болсун, ишиңиз үзүрлүү болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, өзгөчө айтарым, барыбыз байкап атабыз. Кээ бир жерде жумуш болот, кээ бир жерде турмуш болот дегендей, мен көпчүлүк мекендештерден байкадым. Консулга жалып жок дейт туугандар. Мага күтүлбөгөн сүйлөп болду. Мен аябай кубанычтамын. Кубанычым батпай дегендей. Уюштуруучу топко ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Биз ойлогонбуз келип сүйлөп конок болуп кетебиз го деп, бирок жок. Бизди дагы ошол номинацияга кошуп коюптур. Ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бул биздин кылып аткан жумушубуздун жыйынтыгы, эмгеги болуп эсептелет го дейм. Позвольте тогда перейдем к следующей номинации. Итак, номинация «Лучшее государственное учреждение года». Дом национальностей. Браво! Дом национальностей! Пожалуйста, представители. Веселее, громче, уважаемые гости. Баяман, мен кыргызчасын айтам, сен орусчасын айтасың. Только не подставляйте меня, пожалуйста. Мойнунда галстугу бар. На шее у него галстук. Көдөнүндө калыстыгы бар. Внутри у него справедливость. Акабызга кол чаап коюңуздар. Байкеша тоже поаплодируем. Я бы хотел сказать огромное спасибо за столь такое высокое признание, как учреждение, как лучшее государственное учреждение. И при этом оказалось лучшим государственным учреждением Санкт-Петербургский дом национальности. Конечно, я очень рад этому и хотел бы сказать, что это не только моя награда, это награда всего Дома национальности, всех сотрудников. И, конечно же, огромное спасибо нашему национально-культурному объединению Киргизстана, а именно в лице Джапарова Алмазбека Тарамаматовича. Огромное ему спасибо. Bizde Алатооздан аккан су, эң таза су, бул мусулманчылыкта да айтат, эң таза косметика бул су деп айтылат туугандар. Албетте ошондой Алатооздун суусун, биздин Алатооздун азыгын дал ушул Санкт-Петербург шаарында мекендештерибизге Кыргызстанда жүргөндөй тартуулап жаткан мен дагы бир мекеменин ээсин тапкым келип олдурат. Мыкты ата мекендик компания. Лучшая отечественная компания.
Мықты атамекендік компания Даткайым Жоошбекова Айчолпан Садиевна қолча болар. Компания Даткайым. Мына ағам менен ежегем келатат. Қырғыз азығын тартуулағандар. Бар болыңыздар. Майрам құт болсын. Даткайым компаниясы 4 жылдан бері Санкт-Петербург шаарында кыргыз тамак аштарын жеткирип иштеп келатабыз экспорт менен. Мы сегодня увидели очень много номинантов. Были и хирурги, и косметологи, и стоматологи. Следующего человека мне очень интересно увидеть, знаете ли. Потому что номинация, уважаемые гости, «Человек года». Қана келіңіздер, шаңды қол чабулар менен жылдың адамы Орозбаев Қалибек мырза. Браво! Человек года geldi. Орозбаев Қалибек аға, миграция кеңешінің өкілі, активист, 7 област биримдигинин мүчөсү, не Спайдермен, не Бэтмен, просто супермен. Урматтуу кыргыз элим, биз алыста жүрсөк дагы Санкт-Петербургтан сиздерге салам айтмакчыбыз. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды аман болгула, бар болгула. Биз буякта аман болобуз, сиздер жакта аман болуңуздар. Албетте ушундай кишилерден адам баласы айтат, сен өзүңдү мыкты тарбияла, балаңды тарбиялайм деп ойлобо. Сен өзүң мыкты тарбиялуу болсоң, балаң сени көрүп өсөт дейт. Албетте бул жерде байкелерибизди көргөн, эжекелерибизди көргөн мыктылар жаштар өсүүдө. Мыкты жаш спортчу. Лучший молодой спортсмен года. Иличбек уулу Барсбек. Иличбек уулу Барсбек. Барсбек. Мен азыр кызыл аянчыга чыкканда Барсбекти башкача чакырам. Мыкты жаш спортчу. Иличбек уулу Барсбек. Браво! В красном углу нашего ринга. И имя богатырское. Барсбек мырза. Спорттон кайсы түрү дебесин бе? Иманкул байке, со спортсменами лучше не спорить, я вам скажу. ММА. Сени бийиктиктен көрөлү. Кыргыздын желегин желбирет. Браво! UFC ждет вас. Урматтуу меймандар. ММА боюнча 1,5 жыл болуп калды. Андан мурун да күрөш тармагында башка спорттун көп түрүн менен эле машыгып келгем. 1,5 жыл болуп спорт баштаганыма. Биздин жаш муунга эмне деген сөзүң бар спорт боюнча? Спортсмендер тренировка кылыш керек, жаштар өсүш керек. Буюрса биз деле жашпыз, Кыргызстан желегин буюрса дүйнөгө таанытабыз деген ниет менен ушул ММА тармагында эмгектенип келебиз. Бүгүн аягында бир сонун атмосфера, сонун олтурабыз, маанайыбыз жакшы, кече да жакшы болду. Бирок 80% мырзалардын, 20% жакшы боло баштап, кайра жакшы болду. Себеби кече баары футбол көрүштү. Чемпионат мира финал прошел у нас. Футбол сүйүүчүлөр оң колду көтөрүп коюңуздарчы. Кто за Аргентину, левую руку поднимите, пожалуйста, болел. Эми кол чаап колочу, футбол сүйүүчүлөрү. Кече аягандай бир сонун дүйнөлүк футболдун ээси болду. Эми мен бул жака мыкты футбол командасынын номинациясын аныктоого назарыңыздарды бөлөлү. Лучшая футбольная команда года. Кермето. Команда Кермето. Кыргызский Месси, глядь. Ваши аплодисменты. Веселее. Иман Кулбайке, попробуйте отгадать с одного раза, кто здесь вратарь.
Браво! Сыйлық көптен күткен сыйлық негізі. Бұл команда түзілгеніне 12 жыл болды. 2010 жылдан бері ойнап келеді Питерде. Арқылы чемпионаттарда. Ақыры уақыт келіп тұр, алып біз ақыры. А мы продвигаемся далее. Следующая номинация. Студия красоты года. Ең мықты сұлулық салону Зария Маразыкова Альмида Муса Маматовна. Қол чабулар. Студия красоты года. Студия Зари. Ваши аплодисменты. Браво. Биринчиден уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушунча чоң шаарда өзүбүздүн элибизде болбосо дагы бизди ар кандай болгон кыргыз элин бириктирип, ушундай номинацияларды берип, уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Лучшее кафе года побеждает Жылдын мыкты кафеси Алмаз Котунаев Абдыкарим Калдарбековичке кол чабуулар болсун. Алмаз кафеси жылдын эң мыкты кафеси. Браво! Лучшее кафе. Примите поздравления. Браво! Сетевая компания года. Лучшая сетевая компания года. Жылдын эң мыкты тармактык бизнеси компания Smart Enrich Кулбаева Динара Мусабековна. Летящей походкой к нам идут. Аплодисменты. Biz özü negizi her bir insana densoluk gerek. Biz densoluktan aldın alуучуларыбыз да. Her bir insana baylık, densoluk жеткиребиz. Биздин продукцияларды биздин ата-энебиз ичет, биз өзү ичебиз, жана биздин балдарыбыз ичет. Сиздерге да сунуштайбыз. Мыкты коомдук ишмер, коомго кошкон чоң салым үчүн Мыкты коомдук ишмер 2022 Байматов Марат Тойчиевичке. Таксопарк. Бүт бары бар. Третий раз уже на этой сцене. Вот этот человек. Активист года. 2022 жылдын эң мыкты активисти Нурматов Акбарали Кадыралиевич. Қолдан келгенше айтсақ мақтанға кіріп қалбасын, елге жерге қолдан келгенше жардам беріп жүребіз. Мыкты активистка. Лучшая активистка года. Мыкты активистка 2022 Алапаева Жылдызайым. Звездочка сегодняшнего вечера. Активистка года. Поддержим аплодисментами. Учурдан пайдаланып,
ушул биздин бүгүнкү мааракени уюштуруп кеткен уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Экинчиден, келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Мен аялдарга айтып кетер нерсем, активистка деген наамды алып атам. Анткени аялдар үй менен эле түшүк боло бербей, коомго да аралашып, элибизге, жерибизге кызмат кылышсын. Кийинки да берилүүчү наам бир өзгөчө наам, мыкты перманентный макияж адиси. Лучший мастер перманентного макияжа побеждает Ормонова Карина Камчубековна. Мастер перманентного макияжа Ормонова Карина Камчубековна. Ишкер мырза 2022-нин ээсин табалы. Бизнесмен года Турдубаев Искендер Джамшитович. Искендер Джамшитович сыйлык кут болсун. Кана бир жылмайып тарыхта калып сүрөткө түшүп коелу. Бул шаарда активисттер көп, ошон үчүн ынтымак, ошон үчүн уюмду. Жылдын мыкты активисти. Номинация «Лучший активист года». Аматов Санжарбек Ширалиевич. Основатель движения «Жети область Беремдеги». Браво! Примите поздравления. Радует то, что действительно в Санкт-Петербурге очень много активистов. И, как говорится, конкуренция зарождает качество. Желаем дальнейшего продвижения, а мы идем к следующей номинации. Итак, автомастер года. Номинация Тургунбаев Омурзак Джарашевич. Если для женщин косметолог, то для мужчин автомастер. Браво! Аплодисменты! Меймандар өзүңдүн эмгегиң менен дайыма колдоо табасың. Эгерде ушул кишини колдобосоң, анда сен жолдо каласың. Автомастер года. Кыргыз чергесинде Талас областынан болом. Бул жакта биз авто тетиктери боюнча автомалярка иштетебиз баардык тармактарда. Биринчи максатыбыз ошо кыргыз жергесинен келген адамдар жумуш менен камсыздоо болчу. Эми анын артында ийгиликтер жаралып атат да. Эми автомастер годадан кийин ушул агабыздын сферасына тиешелүү дагы бир наам бар. Мастер по детейлингу. Встречайте! Джантаев Бекболсун Нурдинович. Лучший мастер по детейлингу Джантаев Бекболсун Нурдинович. Джантаев Бекболсун Нурдинович. Лучший мастер по детейлингу. Кийинки бериле турган наам жана агабызга окшоп бергенди аягандай разы болуп, Алла Таала көрсө болду деген сөз бул жүрөккө өтө дары. Меценат года. Атанов Ильяс мырза. Итак, номинация «Меценат года». Атанов Ильяс мырза. Мы еще вернемся, сейчас на месте нет, но обязательно еще раз объявим, можем продвигаться далее. Ресторатор года. Номинация «Ресторатор года». Базаркулова Махабат Тураровна. Махабат Тураровна. Москва шаарында аягандай көпчүлүк жакшылыктарды уюштурат. Албетте ресторатор года намынан бүгүн Иманкул байке,
Вы знаете, в Санкт-Петербурге летом проходят белые ночи. А в Москве у нас тоже есть. Ресторан «Белая ночь» является хозяйкой этого заведения. Ваши аплодисменты. Махабатай. Браво. Достор, продюсер борборуна тилек менен болотко ийгилик каалап кетем. Мындан ары дагы өнүгө берсин, дагы көп ийгиликтерге жетсин, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Жылдын мыкты тамадасы. Жылдын мыкты тамадасы Москва шары Базарбеков Бакыт мырза. Базарбеков Бакыт, лучший тамада города Москвы. Ваши аплодисменты. Собственной персоны. Мен ең башкысы айтып кетчү нерсем, Москва тамада борборунун жалпы жамаатына, Токтогоев Ильяс агабызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык таланттууларды колдоп, ушунчалык бир көккө бийикке жеткирип атат. Алла ыраазы болсун. İşlerine ийгилик, чыгармачылык. Albatta bugun ырчылар, чыгармачыл insanlar көп. Өзү Москва шаарында ырдап жүрсө, албетте Санкт-Петербург шаарына да көптөгөн концерттерге катышып, элибизге мыкты талантын тартуулап атат. Мыкты ырчы номинациясы. Сиздердин кол чаңыңыздар менен Гүлзат Кыдыкова. Лучшая певица года. Гульзат Халыкова. Аплодисменты, уважаемые гости. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Татуу Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Самара Каримовага алакан чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Браво! Примадонна кыргызской эстрады Самара Каримова. Овации. Биз жаш талант кызыбызды чакырбайлыбы? Номинантка номинации «Талант года». Пришло время проверить это на деле. Под ваши аплодисменты позвольте пригласим ее. Нурбек кызы Таңсулуу. Саламатсыздарбы? Менден жаңымдуу чыгарма болсун. Кол чаап шаңда отурабыз.
Чоң рахмат. Меймандар Кыргыздын канында агып жаткан бир сонун ыр бар. Кайсыл стол лучше ырдаса, мен ошол столдун тушуна барып сөз түрдө билек менен сүйлоону туура көрүп отурам. Бир аз Эламан микрофон берип койчу. Музыканы жаңырталы. Жаңгыр төктү, эч басылбай, биз келөттү, өлчал болду, жол каруу, көз ачырбай, бет алдымда шамал соо, күн күркүрөп жаңбыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай чеги кайрылбастан кетеби. Гүл жигит калыба жаңбыр төктү, эске түштү, алыс калган жаштыгында сагынасың, жүрөктө эзип колдон учкан акылай, күн күркүрөп жаңбыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай чеги кайрылбастан кетеби. Саламатсыздарбы, урматтуу Санкт-Петербург шаарынын тургундары, урматтуу биздин мекендештер. Бардыгыңыздар менен кайрадан ушул жерден, ушул сахнадан жүз көрүшүп атканыңызга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү алган сыйлыктарыңыздар куттуу болсун. Бир кол чаап койлук куттуктоолор менин атыман жана жалпы кол чаалардын атынан жагылсын. Билгендер болсо чогурдасак болот. Жылдар учаткан тудай, жаңгыр төгөп эч басылбай, жаңгырларда эске түшөт турук сүйүм унутулбай. Билгендер болсо чогурдайбыз. Күн күркүрөп жаңгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай чеги кайрылбастан кетеби. Жаштыгымдай чеги кайрылбастан кетеби. Чоң рахмат. Дагы бир жолу котмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Бүгүнкү кечиде сыйлык алып жаткан ар бир инсанды куттуктайбыз. Сыйлык албагандарды да куттуктайбыз. Себеби сиздер үчүн бул чоң мотивация болуп болуш керек деп ойлоймун. Эмки жылы алганга аракет кылабыз дегенге. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Кийинки чыгарманы орус тилинде арнап коюуга уруксат этсеңиздер, суроолор боюнча
Позвольте исполнить следующую композицию на русском языке. У нас тут сидит дорогой друг, дорогой брат Алмаз Тохтабулатович. Аплодисменты, я вас тоже поздравляю с наградами. Хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех обладателей этих статуэток, грамот. И следующую песню хочется посвятить всем нашим гостям, в том числе, в особенности, руководству, правительству Санкт-Петербурга. Для вас с наилучшими теплыми пожеланиями песня про любовь, любимая моя. Қабыл қойсаңыздар. А сіздер қалаушылар болса, бейлеп қалаушылар болса, қол шағып тұрсаңыздар болады. Любимая моя, сіздер үшін. Душа моя летит к тебе одной, как птица окрылен тобой, слечу на небо за звездой. Любимая, ты ангел мой, любимая моя, ой, душа моя, постой. Зальюсь дождем, чтоб быть с тобой, ой, любимая, я твой. Небеска, стой, чтоб быть с тобой, любимая моя. Сойдут с ума на небе облака, с небес отпустится душа моя. Я украду тебя на небеса, украсят небо лишь мои глаза. Любимая моя, ой, душа моя, постой. Зальюсь дождем, чтоб быть с тобой, ой, любимая, я твой. Небеска, стой, чтоб быть с тобой, любимая. Так, bir жол жалпыңыздарға жақсы мана қалаймыз. Сыйлықтарыңыздар құтты болсын. Ой, душа моя, постой. Зальюсь дождем, чтоб быть с тобой, ой, любимая, я твой. Небеска, стой, чтоб быть с тобой, ой, душа моя, постой. Зальюсь дождем, чтоб быть с тобой, ой, любимая, я твой. Небеска, стой, чтоб быть с тобой, любимая моя. Çok rahmat, var болыңыздар, билегеніңіздерге разылық білдіреміз. Азия мега жылдызы Гүлжігіт Қалықов, алақандар шалылсын. А мы продвигаемся далее. Баяман мырза, азыр бұл жерде қызмат қылатқан персона меймандардың алдына бір сонын дамду аш тартып атат. Бұл аш меймандар Наурыз ресторанының атынан бір қол шайып қойыңыздар, расылық. Мына шын жүректен келген меймандарға тамаңыздар дамды болсын. Біз үшінші бөлікті ашық деп жариялап қоюға рұқсат етіңіздер. Біз үшінші бөлікі Гүлжігіт Қалықовты әлбетте сахнаға шақырмақшымыз. Гүлжігіт Қалықовтың қолынан сыйлықтарды, жылдың мықтыларын біргелікте анықтаймыз. Итак, а мы в свою очередь приступаем к третьей части поздравления. Поэтому позвольте пригласить сюда, как уже ранее говорил, звезда кыргызской эстрады, обладатель английского голоса Гүлжігіт Қалықов, под ваши овации.
Қалықов гүл жігіт, талант екен бұл жігіт, ошон үшін гүл жігіт. Біз үшінші бөлікті қайрадан мықтыларды анықтайбыз. Жылдың мықты қоымы. Қоым бар жерде өнігу бар. Жылдың мықты қоымы Қарасу Биримдиги. Қарасу Биримдиги. Карасуйский район. Лучшее сообщество года. Кыргыз Республикасында ең чоң район Карасу району. Көптөгөн мекендештерибизди камтыган район. Şu иш-чарага бүгүн дал келиптер. Мына жогорку кеңештин төрагасынын грамоталары бизге сыйлуу барактар берилди. Рахмат дейбиз уюштурган балдарга, тилекке болотко иш-чаралар дагы да будан да жакшы өнүксүн, өссүн деген. Финансист года. Номинация «Финансист года». Боромбаева Жылдыз Маматургановна. Жылдыз Маматургановна. Лучший финансист года. Бақыт мырза, мен сізді бұл жерге Жылдыз ежекеме гүл жігіт Жылдыз жүріп атады мына. Аябай сонун Кыргыз элим келе жаткан 2023 жыл менен куттуктаймын. Жана ошондой эле Достор продюсердик компаниясына чоң ыраазычылык билдирем. Бизге окшоп көп жылдап мээнет кылып, кыйналып иштеп жүргөн адамдарды баалап, барктап, мотивация берип, ушундай сонун иштерди жасагандарына чоң рахмат. Өркүндөп өсө берсин. Кыргызыма тынччылык. Следующая номинация к вашему вниманию. Номинация «Лучшая строительная компания года». Мыкты курулуш компаниясы. ИДС Перматов Артыкали Абдывалиевич. ИДС Перматов Артыкали Абдывалиевич. Лучшая строительная компания года. Гүлжігет атаған бұл мырза Перматов Артыкали Абдывалиевич Жеті облыс қомының төрағасы мына. Байкелерimiz bilen birgelikte biz birimdüz degende biz tegel atat. Alakanlar çabılsın. Жеті облыс birimdigi. Bravo. Keyinki sыйлыктын ээси алтын kalem. Бакышев Жекшен Абдыкалимович. Алтын kalem сыйлыгынын ээси Бакышев Жекшен Абдылакимович. Аманчылыкта ушундай чоң-чоң ийгиликтердин коштоосу менен жолугуп жүрүп эле. Ушунча эмгектенип жүргөн мекендештердин арасына мени тандап, ушу алтын калем сыйлыгын ыйгарып атканга чоң терең ыраазычылык. Бул да болсо мотивация болот. Сезим кайрыктар деген китептин авторумун. Рахмат. Мына Сезим кайрыктар деген китептин автору интернеттен кирип, же болбосо алып окусаңыздар болот. Агабызга ийгилик каалайбыз. Үлгүлүү, үйбүлүү. Алар Кутунаев Хочкорбай Халдарбекович жана Керимкулова Эркинай Асановна. Үлгүлүү, бактылуу, үйбүлүү. Урматтуу меймандар, биз эми ушул үй бүлөгө да терең ыраазычылык билдирели. Андан кийинки алынуучу сыйлык
лучший работник ТСЖ. Мықты аскер қызматкері Тоқтошев Манас Эшмаматович. Мықты аскер қызматкері екен. Мықты аскер қызматкері. Meymanlar gelingizler, mıқты asker қызматкесіне, үй бүлөсүнө bir алақан чайып колушу. Asker болууну арзуйбуз, бирок аны аткаруу кыйын. Азыр Питер шаарында биз 2 жылдык магистр окуу жайында жүрөбүз. Байланыш академиясында жүрөм. 2 жылдык. Кудай буйрса 2 жыл бүтүп, мекенибизге кайтабыз, кызматыбызды кайрадан улантабыз. Мыкты активист года. Мамытханов Курманбек Султанович. Курманбек Султанович, мыкты активист. Biz эми Нарын коомунда эмгектенебиз. Негизи мен Нарын коомун жетектейм 9 айдан бери. Анан эми бул жерде багы жетекчи деген номинация жок экен. Ошого байланыштуу активист деп берди. Эми элге болгон колубуздан келишинче, акылыбыздын жетишинче кызматыбызды кылып атабыз. Мыкты аскер дарыгери Жаманов Султан Ырызбекович. Мыкты аскер дарыгери сыйлыгы кут болсун. Он капитан, он не только, он обладатель медали Данк. Медаль Данк, которым... Медаль Данк есть только у Шевченко, у Айсулы Таныбаевой, да, по-моему? Один из молодых, кто имеет эту медаль. Я очень горжусь мужем. Вот. Аскердик дарыгермин, өзүм военный хирургмун. Аскердик медициналык академияда, Киров атындагы академияда окуйбуз. 3 жылдык окууга келгенбиз, кандидатский работа жазганга. Лучший работник ТСЖ. Шарапов Аскарбек мырза. Шарапов Аскарбек мырза. Кызматы ак, бешенетер, менеткеч, жүзүнөн байкалып турат мына. Сыйлыгыңыз кут болсун байке. Лучший авиакассир авиагентства «Алмаз» Амирова Джанара. Амирова Джанара. Авиагентство «Алмаз». Карындашыбыз келет атмана. Мыкты авиакассир. Куттуктайм жаңы жылыңыздар менен. Билет алгыла. Билет алгыла менен. Учкыла. Биздин авиакассадан учкыла. Жылдын мыкты музыканты. Казыбаев Элеман мырза. Казыбаев Элеман мырза. Атайын Москва шаарынан келип, бүгүн Санкт-Петербург шаарында болуп жаткан жыл мыктысын аныктоо долбоорунда башынан аягына чейин музыка коюп жатып, мээнет кылып жаткан жигит. Рахмат. Кийинки сыйлыктын ээсин аныктоого уруксат этиңиздер.
Biz жана жылдын мыкты меценаты дегенде Ал мырза дал ушул жерде меценаттар менен биргеликте өзүнүн оюн, өзүнүн кеңештерин алып дегендей, кеңеш берип дегендей жүргөн Атанов Ильяс Москва шаарынан келди. Жылдын меценаты Атанов Ильяс сахнага чакырылат. Гүлжигит Халыковдун колунан мондай сыйлыктын ээси болуңуз. Ведущий года Жусупбаев Баяман. Жусупбаев Баяман бүгүн Браво 2022-ні мени менен дуэт катарында алып барган. Кол чаап коюңуздарчы, жаш жигит. Жанында келаткан жубайы. Жаңы жылыңыздар менен Кудайым буйруса келе жаткан жаңы жылыңыз тынчылыктын, барчылыктын, жакшылыктын жылы болсун. Айта кетсем, сыйлыкка рахмат. Бул экинчи сыйлыгым. Мурда жылы Москвадан алганбыз. Ата-энеме ыраазычылык. Ата-энеме келинчегиме көйнөктөрүмдү түтүп, таза мен караган. Барыңыздарга рахмат, сизге рахмат. Атайын достор, продюсердик борборунун жетекчилери ыраазычылык иретинде мондай кат жана белектери бар туугандар. Анын да ээлерине алуусуна күбө бололу. Алмаз Төрөмаматович, ыраазычылык кат, Санкт-Петербург Браво 2022 долбооруна кошкон чоң салым үчүн Кыргыз маданий автономиясынын президенти Абжапаров Алмазбек Төрөмаматовичке ыраазычылык билдирүү иретинде ыраазычылык катын тапшырып койгуга уруксат этиңиздер. Ыраазычылыкка Санкт-Петербург Браво 2022 долбооруна кошкон чоң салым үчүн ЖКС курулуш компаниясынын коммерциялык директору Шаңгаев Жылдызбек Эсенбековичке ыраазычылык билдирүү иретинде ыраазычылык кат тапшырууга уруксат этиңиздер. Дал ушундай иш-чарага мыкты катышып бизге чоң колдоо көрсөткөндүгү үчүн Москва Тамада борборунун жетекчиси Токтобаев Ильяс Турдумаматович сыйланат. Бүгүнкү өтүп жаткан Браво 2022 Санкт-Петербург жыл мыктыларын аныктоо долбоорун баарыбызга YouTube каналынан, өзүнүн Асат Продакшн каналынан бизге тартуулай турган мыкты Турдубек уулу Асат сыйланат. Албетте, достор, продюсердик борборун өткөрүп жаткан жыл мыктыларын аныктоо долбооруна кошкон салым үчүн ардак грамота менен Атайын Кыргызстан жергесинен Ош облусу Кара Суу району 30 адыр айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Атанов Данияр Адылович сыйланат.
Кабар алуу иретинде бүгүн ушул долбоорго колдоо көрсөткөндүгү үчүн сыйлык жана ыраазычылык каты. Арда грамота менен бизге кошкон салымыңыз үчүн, бизге социалдык жана экономикалык жактан колдоо көрсөткөнүңүз үчүн Кыргызстандан келген Ош облустук Кара Суу району 30 Садыр айыл өкмөтүнүн башчысы эң жаш айыл өкмөт Калматов Нурсултан Адышев сыйланат. Достор, продюсердик борбору. Келиңиздер, ушул мырзаларга бир кол чайып коелу. Жыл мыктыларын аныктоо иш чарасы жыйынтыгына чыгып олтурат. Дагы ушундай жакшылыкты бөлүшүп келип олтурган чыгармачыл инсан, таланттуу Кыргызстанда дегеле бул жигит бир күндө бүгүн Москва, эртең Санкт-Петербург, бүрсү күнү Кыргызстан дегендей таланттуу жигитти чакыралы. Москва Ситинин алдында звездалыгы башталган YouTube звездадан баштап азыр эстрада ырчысы. Давайте встретим теплыми аплодисментами Толкунбек Курманбеков. Толкунбек Курманбеков. Браво! Рахмат. Мен деле бирөөнүн баласымын, бирок мыктыларды кол чаптырыш аябай кыйын экен. Бир кол чап койсо сүйүнүп калат элек биз дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу Санкт-Петербург шаарынын мыктылары. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздер үчүн жакшы наматы чыгарма Гүлдесе катарында кабыл алып коюңуздар. Калоочулар бирге чыксаңыздар болот, келиңиздер. Музыка. Зу. Чактырбай сизден башканы, мен болдум сизге ашыккан. Капарга илбей жашыңыз, тартылам эче тартылам. Издеген көптөн сапаттар, байкатпай сизден табылды. Тымызын тиктейм жүрөккө, салдыңыз эче жалынды. Жакшынам, оу жакшынам, ашыкмын эче кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эче жашыңа. Ол кайылмын эче жашыңа. Жакшынам, оу жакшынам, жүрөккө тумар тактыңай. Алып бир кетсем айылган, ат-энем болот каршыда. Оу ат-энем болот каршыда. Мас болуп турам сүйүүгө, жобу жок өзүң тараптан. Сүйүп бир жашайм үмүттө, жаксам да мейли жакпасам. Кол сунам сизге түбөлү, эмнедир элең жакшынам. Сөз менен айтып бүт алгыз, жактырам сизди жактырам. Жакшынам, оу жакшынам, ашыкмын эче кашыңа. Дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эче жашыңа. Оу кайылмын эче жашыңа. Жакшынам, оу жакшынам, жүрөккө тумар тактыңай. Алып бир кетсем айылган, ат-энем болот каршыда. Оу ат-энем болот каршыда. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Үйдө жок мендик сүйүүдө, ашыктык отун жандырган. Жараткан менден сиздерди, күнөөнү коём тагдырга. Тагдырда айла жок экен, жазылган ушул бешемде. Арнадым сүйүүрүмдү,
Жақшынам ушул эжемме Жақшынам оу Ашықмын эже қашыңа Дүйнөдө барым Жақшыраңын айылмын эже жашыңа О айылмын эже жашыңа Жақшынам оу жақшынам Жүрөккө тумары тактыңай Алып бир кетсем айылган Атенем болот каршыда Оу атенем болот каршыда Оба Чоң рахмат, бир кол жабып коюңуздар, карап турелби, абей кокой десең. Ыраазычылык билдирүү үчүн албетте аксакалдын ыраазычылыгы бул ак батасы чын жүрөктөн берген ыраазычылыгы. Агаман баштайлы. Бардыгыңыздарга биздин жалпы баарыбыздын атынан ушул сиздерге уюштуруучуларга таазим этип рахматыбызды айтып коелу. Жана ошону менен бирге аруу элдин урпактары ар дайым өзүбүздүн атамекенден алыста Россиянын маданият борбору болгон Санкт-Петербург шаарында ушундай бир туугандай болуп жакшы кызматтарда иштеп, өзүңүздөрдү бүгүнкү чоң ушул даражалуу артисттерибиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, артисткалары келип ушундай шаңдуу бизге кечени тартуулаган ушул уул кыздарыбызга дагы таазим айтып коелу. Бар болуңуздар, арыбаңыздар. Жана ошону менен бирге ушул жерге келген меймандар, сиздердин бардыгыңыздарга жараткандын алкоолору болуп, ден соолукта болуп, өмүрүңүздөр узун болуп, тилеген тилектериңиздерге жетип, эч убакта кем болбоңуздар. Бар болуңуздар, бир туугандарым. Кемеңгер элдин урпактары алга.